Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде медицина сырлары, сиздер менен мен Чолпон Жээнбекова. Жаздын келиши менен вирустук оорулар күч алат экен. Бүгүн биз дагы бир медицинанын сырын ачканга аракет кылабыз. Ал эми студиябызда конокто Веданта жеке менчик клиникасынын дарыгери Зина Кадыровна. Саламатсызбы? Кош келиптирсиз студиябызга, келиңиз. Келиңиз, отуруңуз. Рахмат. Саламатсызбы, Зина Кадыровна. Денсаулыктарыңыз жакшы келип алдыңызбы? Рахмат. Мынакей бизде жаздын келиши менен ар кандай вирустук оорулар күч алат экен. Ошонун негизинде баягы вирустук оорулар деги канча түрү бар, кандай, ошолор жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз биздин телекөрүүчүлөрүбүзгө. Бул эң башында вируска токтоло кетсем. Вирус бул кишинин, жаныбарлардын, өсүмдүктөрдүн мындай жугуштуу ооруларын чакыра турган бир өзгөчө түзүлүштөгү майда организм да. Ал мындай ар бир тирүү жанга окшош эле көбөйүүгө, сырткы айлана чөйрөнүн таасирине карата өзүн өзгөртүүгө дегендей касиеттери бар да. Ошону менен белоктон жана нуклеин кислоталарынан турат. Ал организмге, клеткага бекип, киргенге шарт түзөт да. Клеткадан сырткары мындай абалда тынч жата берет. Клеткага киргенден кийин жашыруунун мезгили башталат да. Оорунун жашыруунун мезгили башталат. Бизде инкубационный период деп коебуз. Мисалы үчүн, эмне үчүн буларды сезондук инфекция деп коет? Сезондук вирустук инфекция деп. Вирустар негизинен мындай суукка туруктуу келет дагы, күндүн нурунан, ысыкта, бир дезинфекциялык бир эме заттардын таасиринин негизинде мындай өлөт да. Суукка туруктуу болгон үчүн көбүнчө вирустук мындай жугуштуу оорулар кышында, күз мезгилинде көп кездешет да, ошондо таркайт. Ошон үчүн сезондуу оорулардын ичине кирет. Сезондук оорулар, мисалы үчүн кыш аяктап, жаз башталганда сөзсүз түрдө грипп менен ооругандар көбөйөт экен. Азыркы мына жаңы коронавирус, микрон оорулар менен ооругандар көбөйөт экен. Анан буларды мисалы үчүн көпчүлүк адамдар дарыгерлерге барбай эле үйдөн өздөрүнчө дарыланат же өздөрү билген эле антибиотиктерди алып ичишет да. Ооба, туура айтасыз. Бул кышында, күзүндө сезондук башталган оорулар көбүнчөсүндө мындай жеңил түрүндө өтөт да. Ошон үчүн оорулуу адам өзүн оорулуу деп эсептебейт. Чүчкүргөндө, жөтөлгөндө жанагы микробторду сыртка айлана чөйрөгө таркатат дагы. Соо адамдарга, денеси соо адамдарга жуктурганга шарт көп болот. Анын ичинен ошол эле себеп менен коомдук жайларга бара беришет. Балдарды балакчаларга жөнөтүү, жанагындай эмеге мектептерге жөнөтүү дагы ошо элдин арасында, соо адамдардын арасында бул вирустук ооруну ылдам таркатканга мүмкүнчүлүк түзөт дагы. Ошондон ушул эле коронавирус сыяктуу эпидемиялык, пандемиялык шарт түзүлөт. Ушундай бир определенный бир аймакта таркалып, анан кийин уже континентальдык, дүйнөлүк масштабта таркап кеткен дагы ошол себептен. Азыркы тапта мисалы үчүн ушул 2019-жылга чейин вирустук ооруларды жарандар анчалык деңгээлде бир мындай кабыл албаса керек, вирустук оору ушунчалык адамдын организмине кирип, керек болсо акка моюн суңганга чейин алып барат депчи. Бирок коронавирустан кийин элдин баары коркуп калды вирустук оорулардан. Бул канчалык деңгээлде кооптуу негизи? Кантип сактанышыбыз керек?
бул вирустук жанагындай өтө жугуштуу оору болгондон кийин ар бир жараныбыздын, ар бир өзүбүздүн канчалык деңгээлде санитардык гигиеналык шарттарды сактаганыбызга, ошол эле колду кайра жууп, антисептикалык заттарды колдонуп, бет капты тагынып жүрсөк, мындай оорулар мынчалык деңгээлде таркабайт беле. Кичине мындай жанагы айта токтоло кеткендей, оорунун башында бир жеңилирээк түрү өтүп аткан учурда убагы менен дарылана калып, изоляцияда болуп, оорулуу адамдын жеке буюмдарын, идиш-аягын, сүлгүсүн өзүнчө бөлүп, жаткан комнатасын ылдам желдетип, ошол комнатадагы буюмдарды антисептикалык заттар менен сүртүп, баардык ошол санитардык гигиеналык нормаларды сакташ керек да. Ошол кичине кандайдыр бир деңгээлде бул жугуштуу ооруну азайтат го деп ойлойм. Мисалы үчүн ошол бир жылда 4 мезгил бар да, анан ошол 4 мезгилде адам грипп менен канча жолу ооруса нормалдуу болуп эсептелинет, канча жолу ооруса нормалдуу эмес болуп эсептелинет. Бул канчалык ооруганынан мурда кандай деңгээлде ушунчолук башка органдарга кабылдоосу жок, өттүбү, ошого жараша болот го деп ойлойм да. Себеби ошол эле ОРЗ деп коебуз, жогорку дем алуу органдарынын жаракаттанышы, ошол эле грипп жеңил түрүндө дагы, оор түрүндө дагы өтөт. Оор түрү көбүнчө жанагы кабылдап кеткенине байланыштуу болот да. Өпкөнүн сезгениши, мээнин сезгениши, менингит деп коебуз, жүрөккө дагы миокардит деп жүрөктү дагы сезгентет, кабылдатат. И мурундун мындай көңдөйлөрүнө дагы гайморит деп коебуз, ошолорго чейин барат да. Ошол кабылдоосу канчалык оорураак болсо, ошо ооруну оор түрдө өттү деп эсептейбиз да. Анан бир сезондо ошол эле ОРЗ менен, ошол эле грипп менен адам бир нече жолу оорушу мүмкүн, себеби вирус өзүнүн деңгээлин, түзүлүшүн, жанагы оору чукуручу мүмкүнчүлүктөрүн өзгөртүп жиберет. Мисалы үчүн көпчүлүк учурда телевизордо деле, мисалы көбүнчө ак халатчандар айтат да, көп токтолбош керек, адамдар бир жерге маска кийип жүрүңүздөр, санитардык норманы сактаңыздар депчи. Бирок ошол эле учурда көп баягы активный, мисалы үчүн жанагы образ жизни деп коет го, ошондой кылыш керекпи же үйдө көбүрөөк бекинип отуруш керекпи? Үйдө бекинип отургандагы бир жагынан туура эмес. Көбүнчө мындай туура тамактанып, башкача айтканда организмдин иммунитетин көтөрүп, таза абада көбүрөөк болуп, жана дене тарбия, физкультура дегендей кыймылдарды жасап, анан убагында эс алып, суюктукту жетишинче ичип, башкача айтканда организмдин иммунитетин жогору кармаганга аракет кылыш керек да. Бул вирустук инфекцияларды элдик медицина менен дарыласа болобу? Вирустук инфекция бул эми көбүнчө бизде ошол кездешип эле жүрөт, дагы эле кездешип атат. Көбүнчө жарандарыбыз элдик медицинага кайрылышат, бирөөдөн сурап угушат. Ошондой кылып оорунун башында эле антибиотиктерди колдоно башташат. Антибиотикке болсо вируска таасири жок да. Ошону менен эле бир жагынан антибиотикке бизде устойчивость дейбиз, организмде кереги жок колдонгон үчүн ал микробтор, бактериялык микробторго таасири бар да антибиотиктер. Алар өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүн өзгөртүп жиберишет дагы.
Анан кийин кандайдыр бир ошо керектүү учурда ал антибиотик организмге таасири жок болуп калат. Биринчиден, экинчиден ошол эле иммунитетти ылдыйлатат. Вируска таасири тийбегенден кийин жарандарыбызга айта кетет элем, мындай оорунун башында мындай показаниясы жок деп койсок болот го. Антибиотиктерди колдонгондон алыс болсоңуздар дейт элем. Жана дарыгерге, аймактык дарыгерге кайрылыш керек. Бул вирустук оорулардын мисалы үчүн жаш курагына карата кабыл алуусу кандай болот? Мисалы жаш балдар кандай кабыл алат, орто жаштагылар, улуу муундагылар кандай кабыл алышат? Көбүнчө жана өнөкөт оорулары бар ооруларыбызга, жаш балдарыбызга таасири абдан көбүрөөк ооруп калыштары мүмкүн. Алар оор түрүндө ооруштары мүмкүн да. Ошон үчүн убагында бизде күзүндө, например, гриппке каршы эмдөө жүрөт. Ошол эмдөөлөрдү алышса, балдардан баштап жанагы өнөкөт оорулары бар ооруларыбыз группа риска деп коебуз. Ошолорду биринчи кезекте мындай вирустук оорулардан сакташыбыз керек да. Ошондой эле санитардык гигиеналык ар кандай бир эмелерди жүргүзүп, эл арасында ошоно түшүнүк беришибиз керек. Антибиотиктер жөнүндө айтып берсеңиз, азыркы тапта антибиотиктердин абдан көп түрү чыгып кетпедиби? Антибиотиктердин көп түрлөрү бар. Бизде башка өлкөлөргө караганда ошо рецепти жок аптекада сатылганы өкүнүчтүү. Себеби оорулуу адам дарыгердин мындай кеңеши жок, ар кандай антибиотиктерди алып иче бергендери баарыбызга маалым. Ошону менен эле бирге азыркы убакытка чейин чыгарылган антибиотиктер көп, бирок бул мүмкүнчүлүк дагы чектелүү. Ошон үчүн антибиотикти керектүү учурда ошол бактериялык инфекциялар менен жүргөн ооруларга колдонгонубуз туура болот да. Ошончолук алардын таасири ошол бактерияга күчтүү болуш үчүн ар кандай кереги жок учурда, ошол эле вирустук оорулар кездешкен учурда колдонбошубуз керек. Бул абдан мындай чоң маселе. Ал эми ошол дарыканаларда, мисалы үчүн аптекаларда барып фармацевти бүткөн сатуучулар отурат да. Ошолор менен кеңешип дары-дармек алып ичсе болобу же сөзсүз түрдө калачандарга, дарыгерлерге барып кеңешип андан кийин аптекага барыш керекпи? Себеп дегенде биздин көпчүлүк жарандарыбыз аптекадан эле алып ичишет да. Ошо кайталай кетейин, ошол биздеги маселе өкүнүчтүү болуп атат. Себеби ар бир баягы бизде кыргызда айтышат го, мал сойсо да касапчы сойсун дегендейчи. Ошондой эле фармацевттин өзүнүн кесиби бар. Ал ооба дарыларды билиш керек. Бирок ал ар бир дарттын өзгөчөлүгүн, кандай оору экенин, ошол эле ооруну дарыгер адис тыңшап көрөт, кармап көрөт дегендей бардык жагынан карап туруп, анан кийин дары жазып берет. Фармацевтте андай мүмкүнчүлүк жок. Бул туура эмес деп эсептейм. Ал эми ОРВнын канча түрү бар? ОРВИ көбүнчө ОРВИ деп коебуз. Бул жалпылап айтканда островирусный инфекция деп коебуз. Бул жеңилирээк өтө турган вирустук инфекция, көбүнчө жанагы жогорку дем алуу органдарына таасир этет. Анын ичинен мындай кандай десем, татаалырагы грипп болуп эсептелет да. Көбүнчө ошо грипптен жанагындай кабылдоо учурлары көп кездешет. Температура, дене табы өтө ысыйт, анда 39-40-ка чыгат. Адам булчуңдары ооруйт, чыйрыгат, абдан өзүн
оор сезип тынчсызданат да мындай учурда оорулар. И убагында ошондой учурда убагында дарыгерлерге кайрылып туура дарылануусу кабылдоодон сактайт. Бул вирустук оорулар деп жатпайбызбы? Анан ич өткөк дагы бунун катарына киреби? Ич өткөктүн көбүнчөсү бактериалдык болот. Бул ич өткөк көбүнчө ооз аркылуу ичкен тамак ашыбыздан, суюктуктардан ошол менен бактерия менен байланыштуу болуп калса, көбүнчө ич өткөк ошол түрүндө болот. Ич өткөк бул канчалык деңгээлде кооптуу? Себеп дегенде кээ бир айымдарыбыз арыктоо максатында ошол ич өткөктү ичти өттүрө турган дарыларды колдонот экен да. Бул канчалык деңгээлде зыян? Ич өткөк биринчи жаш балдарда кездешсе кооптуу. Себеби суюктук көп кетип калат дагы, организм кургак состояние келет, обезвоживание деп коебуз да. Балдарда көбүнчө жанагы жашы өтүп калган жарандарыбызда кездешкенде өтө кооптуу. Арыктайбыз деп ушинтип ичин өткөрүп ар кандай заттарды колдонгон айымдарыбызга айта кетер элем. Аны менен бизде ичеги карыныбызда биздин өзүбүздүн пайдалуу микробторубуз бар. Тамак ашты сиңиргенге жардам берген микробторубуз бар. Ошол микробторду мындай жөнөкөйлөтүп айтканда иштерин өткөрүп жууп салышат да. Ошо менен ичеги карындагы микрофлора бузулат. И аны менен кийин тамак сиңирүү, ошонун ичинде эле минералдык заттар, адамга абдан керектүү витаминдер ичеги аркылуу сиңбей калат дагы. Чоң мындай өзгөрүүлөр биз каалабаган организм үчүн өзгөрүүлөр пайда болот. Кийин аны кайра ордуна келтириш абдан кыйын болот. Демек, арыкташ үчүн атайын ичти өттүрө турган дарыларды сунуштабайсыз, э? Сунуштабайбыз. Чоң рахмат. Ал эми ушул вирустук инфекцияларды алдын алыш үчүн эмнелерди кылыш керек? Алдын алыш үчүн иммунитетти көтөрүшүбүз керек. То есть организмдин мындай туруктуулугун көтөрүшүбүз керек да. Ошол эле жанагы мен айта кеткен бардык чараларды колдонгондо, таза абада, дене тарбия иштери, туура тамактануу, ушулардан сырткары дагы бизде вакцинация деп коебуз, эмдөө жүргүзүлөт гриппке каршы күзүндө. Бул вакцинаны алгандан кийин ооруган адамдар азаят же болбосо жеңил түрүндө өтөт. Бул алдын алуу деп эсептелинет да. И ошондой эле жана санитардык гигиеналык нормаларды туура сакташыбыз керек. Ушул вакцина боюнча дагы кененирээк айтып берсеңиз, себеп дегенде вакцинанын аймагында дагы көптөгөн мифологиялык сөздөр айтылып жүрөт. Көп жарандарыбыз албай коюшту вакцинаны. Ал эми кээ бир диний көз караштагы жарандар такыр эле баласын төрөлгөндөн баштап эле вакцина алдыртпайт экен. Буга кандай дейт элесиз? Вакцинаны жанагы диний көз караш менен балдарга алдырбай койгон учурлар азыр көп кездеше баштады, сиз айткандай. Бул дагы өкүнүчтүү. Себеби кичинекей кезинен балдарга жуга турган оорулар бар. Анын бардык жагы негизделген, ошол эмдөө учурунда жүрсө, ал оору менен биздин кичинекей балдарыбыз оорубаш керек. Кийинчерээк бул мындай шарттар, мындай баш тарткандар, эмдөөдөн баш тарткандар көбөйө баштаса, бул коркунуч туудурат. Негизинен бул жугуштуу ооруларды алдын ала турган иштер да. Коронавирус боюнча дагы айта кетсем, вакцинадан баш тарткандар көп. Адамдар көп, көп. Ошонун ичинен эле ошол маселени туура түшүнүп,
бир нече жолу жанагындай шарты менен вакцина алган жарандарыбыз дагы бар. Алардын ичинен ооруп калган учурлары коронавирус менен кездешип атат, бирок жеңил түрүндө өтүп атат. Жеңил түрүндө өтүп атат. Ошон үчүн эмдөөнү кеңири жүргүзүшүбүз керек. Норма боюнча ошол коронавируска каршы вакцинаны 2 эле жолу алат, 27 күндүк аралык менен. 2 жолу алат, андан кийин бустерный дейбиз. Биринчи алгандан кийин 21-23 күндүн ичинде экинчи доза алынат. Андан кийин бир 6 ай убакыт өткөрүп туруп, үчүнчү вакцинаны алса болот. Бустерныйды. Ошол эле алган вакцинасынан эле алыш керек, же мисалы үчүн биринчи Синофарм алып, кийин Спутник Ви алса болобу? Синофарм алып, кийин үчүнчү бустерный Спутник алса деле болот, или Синофарм алып, Pfizer алса деле болот. Аралаштырып алып берсе болот. Айтор вакцина болсо болду экен, Жок, биринчи вакцина, биринчи алган вакцина бир түрдө болуш керек. Экөө, Да, экөө. Бустерныйды закрепить можно. Болот да. Ал эми мисалы биринчи вакцина алып туруп анан кийин албай койсочу, экинчисин, үчүнчүсүн. Экинчисин, үчүнчүсүн албай койсо, ошого жараша организмде иммунитет азыраак пайда болушу мүмкүн. Демек, кайра коронавирус менен ооруп калып, анын кичине оор түрлөрү менен жүрүшү мүмкүн. Иммунитет боюнча, мисалы үчүн, кандай витаминдерди ичиш керек? Бизде дегеле биздин элибиз көп витамин ичип, иммунитетке көп деле көңүл бурбайт экенбиз да. Анан акыркы учурларда барып, айласыздан дарыгерге барат экенбиз. Мисалы кичинекей кезинен баштап кандай витаминдерди колдонуш керек? Витаминдердин дагы өзүнүн нормасы бар. Көбүнчө жаш балдарда барыңыздарга белгилүү витамин Д'ны колдонобуз. Бул биздин республикабыз күнөстүү республика болгон менен бизде практикада бул Д витамини жетишпеген учур өтө көп кездешип атат. Ошол эле кичинекей жарандарыбыздан чоң кишилерге чейин көбүнчө себеби абанын таза эместиги, ошол эле организмдин көбүрөөк ошо эмеге күн тийип турган учурда сыртка чыкпаганыбыздан, ичкен, жеген тамак аштарыбыздан дагы көп витаминдердин жетишпестиги байкалып жүрөт бизде практикада. Эң эле керектүү витамин деп эсептелинет. Биздин официалдуу демөөрчүбүз Ведента жеке менчик клиникасы. Ал эми сиздер менен жарнамадан кийин жолугабыз. Эфирде медицина сырлары. Бүгүн бизде конокто Ведента жеке менчик клиникасынын дарыгери Зина Кадыровна. Зина Кадыровна, эфирибизге келип бергениңизге чоң рахмат. Ал эми биздин жарандарыбызга ошол өзүңүздүн кайрылууңузду жасап койсоңуз. Сиздерге да чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерге кайрылып кетет элем. Бул коронавирус оорусу, вирустук инфекция жөнүндө сөз болуп аткандан кийин коронавирус оорусу күчөп турган мезгил. Анын алдын алуу же болбосо жеңил түрүндө ооруп калуу биздин өзүбүздүн колубузда. Ал үчүн бардык санитардык гигиеналык нормаларды сактасак, колду бат-бат жууп, антисептикалык заттар менен колдонуп, бет капты кийип, коомдук жайларга көп барбаганга аракет кылсак, баарыңыздарга чың ден соолук каалайбыз. Зина Кадыровна, сизге дагы чоң рахмат эфирибизге келип бергениңиз үчүн. Ал эми биз көрүүчүлөр менен эмки эфирге чейин коштошобуз. Сак саламатта калыңыздар.